Социалдык камсыздоо министрлиги мигранттарга айып салууну сунуштап жатат, бирок баарына эмес. Министрликтин сунушуна ылайык ата-эне 30 күндөн ашык убакытка бир жака кетип жатканда балдарын туугандарына калтыра турган болсо, аларга камкорчу дайындап, бул тууралуу тиешелүү органдарга кабар бериши керек. Ата-эне өздөрү жокто балдарын карап бага турган адам ким болоорун балдарды коргоо органдарга айтпай кетип калса, 12 000 сомго айыпка жыгылат. Социалдык камсыздоо министрлиги эмнеге мынтип жатат? Былтыр өлкөдө 94 000ден ашык баланын ата-энеси миграцияда болуп, алар туугандарынын колунда жашап жүргөнү аныкталган. Алардын ичинде 54 000дей баланын ата-энеси аларга кам көрүүчү дайындаган эмес. Башкача айтканда, балдарды багып карайм деп мыйзамга ылайык жоопкерчилик алган адам жок болгон. Ошондой эле мигранттардын балдары оор жумуштарга иштегени, мектепке барбаганы аныкталган. Ушундай учурларды болтурбоо үчүн мигрант ата-энелер балдарына камкорчу дайындасын деген норма киргизилгени жатат.